Урматтуу кыргыз элим, бүгүн 23 август биз үчүн аябай оор күн болуп атат. Жакшы ниет, жакшы үмүт менен ак батасын берип, миграцияга балдарын, кыздарын жөнөткөн ата-энелер балдарын сөөгүн табытта тосуп алганы бул аябай оор нерсе. Кырсыктан көзү өтүп кеткен мекендештерибиздин ата-энелерине, жакындарына Аллахым сабыр берсин. Мен кечеден бери биздин жогорку кеңештин депутаттары топтолсо керек. Спикер Талант Мамытов бардык депутаттарды топтоп, жогорку кеңештин трибунасына тышкы иштер министри менен элчини чакырып, кандай көйгөй бар, балким силердин алыңар жетпей аткандыр. Биз дагы бир аракет кылып көрөлү деп айтаар деп күткөнмүн. Эгерде азыр 7-чакырылыштагы депутаттар таркайт деген болсо, жердин түбүнөн да жетип келмексиңер. Билем силер азыр каникулдасыңар. Бирок топтоло койгон болот го. Азыр силер таркайт экенсиңер 7-чакырылыштын депутаттары дегенде, билем каерден болбосун жетип келмексиңер. Мен кээ бир депутаттарды өзүм колдоп жүргөнүмө кыргыз элимен кечирим сураймын. Мен аларга ишенгенмин, бирок мен ишеничиме мындай суу себип таштады далар. Шайлоо убагында айылдарга барып, ар бир ата-энеге барып, мигранттарды курал кылып пайдаланып, биз керек болсо мигранттар үчүн жаңы мыйзамдарды кабыл алабыз, биз мигранттарга жардам беребиз деп убада берип келгенсиңер. Кана кимиңер ошол убадаңарды аткардыңар? Айткылачы, кимиңер убадаңарга турдуңар? Түштөн кийин коз карындай жайнап, ар жерге пост жазып, көңүл айтам дегенин ордуна биз силерди белгилеп, мигранттарда ошондой көйгөй бар деп, мен кээ бир депутаттарга мигранттардын көйгөйүн айтканда, башыңарды жерге салып, макул, жардам беребиз, чечебиз дедиңер. Кимиңер чечтиңер? Эч кимиңер. Силердин максатыңар Кыргызстанга келген грантты бөлүп алып, өзүңөрдүн бизнесиңерди сактап калуу экен. Шайлоо убагында жалган убаданы бергенден көрө ошондо ачык чындыкты айтпайсыңарбы? Мен максатым бизнесимди сактап калуу, ошон үчүн мени шайлап коюңуздар деп. Мына дагы 3 жыл бат эле өтөт, 1 жыл уже өтүп калды. Кайсы бетиңер менен барасыңар? Кайсы бетиңер менен ата-энелердин алдында убаданы бересиңер? Силердин жакындарыңар миграцияда эмес. Силердин жакындарыңар, балдарыңар, кыздарыңар чет өлкөдө окуйт. Алардын бир эле таккан сааты канча миңдеген евро турат. Ошол акчаны бул мигрант 10 жыл иштеп табат. Биздин жаштарды миграцияга тентиткен, чын айтам, туңгуч президентке да наалат болсун. Ошо жаштардын, балдардын балалыгын урдаган туңгуч президентке наалат болсун. Мамлекетти тоноп жеген коррупционерлерге наалат болсун. Мен ушунчалык мындай депутаттар силерге дагы аябай мындай ишеним калган жок да. Мен ойлогом ушул билимдүү депутаттар келет, жакшы мыйзамдар жазат, биздин мамлекетти оңдойт деп. Мамлекетти ишенип силерге тапшырганбыз, а көрсө биз бир белгисиз маршруттун ээсине эле тапшырып койбуз да, мындайча айтканда. Силерге кыйын беле топтола калып, тышкы иштер министри менен элчини чакырып, суроолорду берип, көйгөйлөрдү угуу силер үчүн кыйын беле? Кыйын эмес болчу. Просто силер аны каалаган жоксуңар. Эгерде силерде каалоо болсо, топтолот элеңер. Мен силер үчүн чындап уялдым. Силер үчүн намыстандым. Ар бир ата-энеге барып, бир үй бүлөдө жок дегенде бирде мигрант бар деп берген убадаңар үчүн намыстандым. Намысыңар болсо мандатыңарды тапшырып эле койгула. Берген убадаңарга тура албаганыңар үчүн мандатыңарды тапшырып койгула. Керек болсо, кече кырсык болгон мекендештерибиздин өлүмүнө силер да себепкерсиңер. Да кырсык уланышын каалайсыңарбы? Алдын алайлы. Кандай чара көрүү керек деп топтолуп коюу силер үчүн оор болгондон кийин, эмне үчүн биз силерди колдошубуз керек? Чын айтайын, урматсыз депутаттар деп эле айтайын силерди. Силер үчүн мен намыстандым, мен уялдым. Намысыңар болсо мандатыңарды тапшырып эле койгула.